Өзүңүзгө бир аз убакыт арнап, ойлоруңузду бир азга тынчтандырып, денеңизди болушунча бошотконго аракет кылыңыз. Терең дем алыңыз жана эмне каалап жатканыңызды элестетиңиз. Балким сиз ай сайын 300 000 сомго иштегиңиз келет жана кыялыңыздагы жумушту каалап жатасыз. Балким жаңы үлгүдөгү машина алгыңыз келет. Кимдир бирөө идеяларын ишке ашыра албай жүргөндүр. А кимдир бирөө жумушунан көтөрүлүүнү самап жүрөт. Максатыңыз канчалык айкын жана так болсо, анын ишке ашуусу да ошончолук так жана тез болот. Акырын дем алыңыз жана демиңизди чыгарыңыз. Өзүңүздү кенен жана бош кармап, денеңизди бошотууну улантыңыз. Өзүңүздү канчалык жеңил сезип денеңизди бошотсоңуз, максаттарыңыздын аткарылуу күчү тездик менен аң сезимиңизге барат. Жана ошондой эле баарын визуализация кылуу жеңил болот. Демек, эң негизгиси өзүңүз жасап жаткан ишиңиз, максаттарыңыз баары аткарылгандай ишеним артууңуз керек. Терең дем алыңыз жана демиңизди акырын чыгарыңыз. Денеңиздин ар бир мүчөсүн бошотууга аракет кылыңыз. Буттарыңыздын булчуңдарын бошотуңуз. Барган сайын денеңиз бошогондон бошоп барат. Ийиндериңизди бош кармаңыз. Жана дагы бир жолу дем алыңыз. Денеңиздеги, ойлоруңуздагы күмөнсүрөгөн, шек санаган, өзүңүзгө ишенбеген сезимдерди жана коркунучту жоготуу үчүн жөн гана кое бериңиз. Азыр жана ушул турган абалыңызды гана ойлоңуз. Өзүңүзгө ишенбеген коркоктук сезимдериңизди позитивдүү ойлорго алмаштырыңыз. Күмөнсүрөп жатсаңыз, аны ишенимге алмаштырыңыз. Денеңиздин энергиясы ашып, өзүңүздү кубанып жаткандай сезиңиз. Азыр болсо сиздин кыялданып, ойлонуп жаткан максаттарыңызга барабыз. Ойлоп көрүңүзчү, бул максаттарыңыз сизге канчалык деңгээлде маанилүү? Эгерде сиздин ар бир телегиңиз, максатыңыз азыр ушул тапта ишке ашса, кандай сезимдер болот эле? Тилектериңиздин баары аткарылса, жашооңузду канчалык өзгөртө алат? Сиздин максаттарыңыз, тилегиңиз жакын адамдарыңыздын жашоосун кантип өзгөртөт? Элестетиңизчи, сиз үй бүлөңүз жана жакындарыңыз менен сүйлөшүп отурасыз. Сиздин тилектериңиздин аткарылгандыгы ушул тапта кубануу менен айтып берип жатасыз. Бир аз убакытка ушул бактылуу мүнөттөрдү визуализация кылып элестетиңиз. Сиздин тилектериңиздин аткарылгандыгын көргөн жакындарыңыздын, ата-энеңиздин маанайын элестетиңиз.
Эми болсо элестетүүнү дагы улантабыз. Сиздин азыркы учурда суранып жаткан тилектериңиз кандай көрүнүштө? Тилегиңиз аткарылган соң эмне кыласыз? Жана өзүңүздү кандай абалда сезесиз? Ушул суранып жаткан тилегиңизди өзүңүздүн ойлоруңуздун күчү менен ишке ашырганыңызды көрүп, кантип реакция кыласыз? Чексиз бактылуу болуп жатканыңызды, чоң кубанычыңызды элестетиңиз. Ички дүйнөңүздөн оргуштап чыгып жаткан бактылуулукту элестетип, кубанычтан секирип жатканыңызды көз алдыңызга элестетиңиз. Тилегиңиз орундалып, колуңузга эңсеп жүргөн акчаларыңызды кармап эсептеп отурасыз. Жакын адамдарыңыздын жашоосун да өзгөртүүгө себепчи болосуз. Эч кандай шек күмөнү жок, өзүңүзгө ишениңиз. Тилектериңиз так ушул убакта, эртең же бир жумада аткарылат деп ишеним менен айтыңыз. Качан аткарылуусу маанилүү эмес. Болгону ишке ашарына толук мүмкүнчүлүк берип, ишеним менен күтүп туруңуз. Азыр ушул тапта рахаттанып жатканыңызды көз алдыңызга келтириңиз. Анткени өзүңүздү канчалык бактылуу сезип, маанайыңыз көтөрүңкү болсо, акчалардын агымы сизди көздөй кубанып агып келет. Бул нерселерди элестетип көз алдыңызга тартып, даана көрүп жатсаңыз, демек тилектериңиз аткарыла баштады. Акчаларды колуңузга кармап эсептеп жатканда, ар бир майда детальдарга чейин элестетүүгө фокус алыңыз. Ойлонуп көрүңүз. Акча, байлык азыркы ушул таптан баштап оңой жана жеңил түрдө келип баштайт. Ойлоруңузду жөнгө салып, иретке келтирүү менен акчаларды өзүңүзгө тартууга болорун ишеним менен айтыңыз. Эми ушул бошошкон абалыңызда жана визуализация кылып жаткан учуруңузду толугу менен кое бериңиз. Анткени кое берүү процессин колдонгонуңузда гана сизге 2 эсеге чоңоюп келет. Азыр терең дем алыңыз жана ойлоруңузду, сезимдериңиздин баарын башыңыздан чыгарып кое бериңиз. Бул жасаган медитацияңыздын 30 күндүн ичинде токтоосуз түрдө ишке ашарын, акчаларыңыздын көбөйүүсүнө ишеним артыңыз.